Kucak sıranı attı ya. Sen niye geldin? Niye geldin? Takıyor işte. Bu oldu. Ana Bu geldi. hayırdır? O tepki. Sen bu fotoğraf nerede? Yok kucak topladı. Yüreği koydu. Evet, bu sıranı attı. Bir de matası bir tınık yok olurdu. Yok öyle mesaj yok. Kucak sıranı attı. Yegirdi. Kapıstan. Benti kuralgadan aldı. Başka kuralgadan orada çok fotoğraf. Şimdi. Tunduğu için. Ona peçine koy adamların çoğuşun parayla. Kucak sıranı attı ya. Şu parası da. Sen emniyet oturasın ya. Bunun içinde kim oturdu? Burada kaçan değil mi? Vacidi. Oşa vacidi. Bunu maçta sisteye geldi. Tunduğu O var. para. Şimdi. Kapı olursun. Oldu. Nakıl mı? Cakaray. Tamam değil mi? Oldu şimdi. Ömer oğlan. Batır dostum atınca. Temir. Oldu. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев жол инспекторлоруна эскертүү берди. Ташиев портер унаасынан түшө калып, инспекторлорду чочутту. Соц тармакта Камчыбек Ташиев жол коопсуздугун камсыздап жаткан кызматкерлерди иш үстүндө текшерип жаткан видео тарады. Анда Ташиев мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө зарылдыгын катуу эскертип, соңунда портер унаасына түшүп кеткен. Маалыматта ал Жалал Абадта жүргүзүлүп жаткан курулуш иштерин текшерип жүргөнү айтылат. Yok öyle mesaj yok. Kucak sıranı attı. Yegirdi. Kapıstan. Benti kuralgadan aldı. Başka kuralgadan orada çok fotoğraf. Şimdi. Tunduğu için. Ona peçine koy adamların çoğuşun parayla. Kucak sıranı attı ya. Şu parası da. Sen emniyet oturasın ya. Bunun içinde kim oturdu? Burada kaçan değil mi? Vacidi. Oşa vacidi. Bunu maçta sisteye geldi. Tunduğu O var. para. Şimdi. Kapı olursun. Oldu. Nakıl mı? Cakaray. Tamam değil mi? Oldu şimdi. Ömer oğlan. Batır dostum atınca. Temir. Oldu. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Чүйдө каршы тилке менен айдаган айдоочуга айып салынды. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдады. Ага ылайык жол эрежесин бузган айдоочу 15 000 сом айып салынган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы жарандар жолдон эреже бузган фактыларга күбө болсо 0777 102 102 номуруна кабарлап койсо болорун эскертет. Булак Супер KG. Бишкекте аялын сабап унага салганы жаткан эркекти эл арачалап калды. Милиция окуяга дароо реакция жасады. Бишкекте көчөдө аялын унага күч колдонуп салганы жаткан эркекти башкалар арачалап калган видео тарады. Бишкек шаардык милициясы окуя тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 21 сентябрда саат 15:30 чамасына милицияга эркек киши аялды сабап жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Ошол замат милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барышып, жеринен 1990-жылы туулган жаран 1988-жылы туулган мурунку аялы менен уруша кетип, анан соң кол көтөрүп баштаганы такталган. Ал жаран милиция бөлүмүнө жеткирилген, жабырлануучу келин арыз жазган. Учурда бардык керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Түштүк Африкада калың кар түштү. Түштүк Африкада күтүүсүз жааган кардын кесепетинен Квазулу-Натал провинциясындагы жолдордо кыймыл токтоп калды. Табигый кырсыктын кесепеттери менен күрөшүүгө армия тартыларын жергиликтүү CBC News каналы жазды. Метеорологдор борон чапкын тууралуу эскертип, провинциянын түштүк батыш бөлүктөрүнө, анын ичинде Леди Смит жана Giants Castle сепилини таасир этерин айтышты. Бир нече кат там толугу менен жабылып калды. Түштүк Африканын улуттук жолдор агенттигинин расмий
расмий билдирүүсүндө айтылгандай бир нече уюмдар тыгында калган айдоочуларга жардам берүү үчүн гуманитардык жардам уюштуруп жатышат. Эскерте кетсек, акыркы жолу Түштүк Африкада кар 2023 жылдын июль айында ага чейин Йоханнесбург